Видеодо уялгылачы таксисттер деген жазуу көрсөтүлгөн. Бул окуя коомчулукта айрым такси айдоочуларынын адепсиз жүрүм туруму тууралуу талкуу жаратты. Эксперттер мындай учурлар көбөйүп жатканын айтып, кыз келиндерди коопсуздук чараларын көрүүгө жана кызмат көрсөтүүчү компаниялардан жоопкерчиликти талап кылууга чакырууда. Номер бере албайм. Мен атамдан эле келишка кичи окшойсуз негизи. Уялсаңыздар эле мен муну өзүм. Зато жүрөгүм жаш да мен өзүм атам. Ушул жерде түшүрүп коюңчу, пожалуйста, бу жерде. Коя турайм, жеткирип коюм. Жок, жеткизбей эле коюң, бияка түшүрүп коюңчу дейм. Номерин бересиз? Бербейм номерди. Азырчы берип коер эми номерин. Бербейм номер дедим го, түшүрүп коюңчу, пожалуйста. Эмне коркутасыңбы? Эмнеге коркоюн? Корккон жокмун, просто түшүрүп коюң, мен жеткирип. Видеого тартып өзүм. Мен өзүм видео чыккан маалда сүйлөдүңүз. Мен жакшымаса эле таанышып алайын деп атасың. Эмне анчалык болуп атасың? Мен таанышпайм. Мен таанышпайм дедимби? Түшүнүктүү эле болду окшойт, кыргызча эле айттым, таанышпайм деп. Үйгө жетпей калбайбы? Жетпей кое берем, мэрди түшүрүп коермиз. Кой. Ооба. Алдыбыздан топой чыгат, топой. Бишкекте жолдун ортосунда мушташа кеткен айдоочулардын видеосу тарады. Окуя Лев Толстой менен Панфилов көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Видеодон алардын жүрүп баратканда урушуп жатканын көрүүгө болот. Жол чырактын кызылы жанганда айдоочулар түшө калып, мушташа кетишкен. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Токмок шаарында топ болуп мушташкан окуучулар кармалды. Токмок шаарында өспүрүмдөрдүн катышуусунда болгон массалык мушташ фактысы боюнча Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматы маалымдады. Маалым болгондой, окуучулардын пикир келишпестиги 14 октябрда 1-Кечи району менен Чүй районуна караштуу Мейнеткеч айылынын ортосундагы бош жерде орун алган. Анда тартылган видео интернет желесине тарап, кызуу талкууга түштү. Токмок шаарынын милициясы бул окуяга катыштыгы бар 2 мектептин 9-класстарынын окуучуларын тергөө кызматына жеткирилди. Алар менен түшүндүрүү жана профилактикалык иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Жабыркагандар жок. Текшерүүнүн жыйынтыгында күнөөлүү адамдардын аракеттерине юридикалык баа берилип, учурдагы мыйзамдарга ылайык процессуалдык чечим кабыл алынат. Булак суперкежи. ГАИ кызматкерлери мыйзамсыз түрдө айнектери караңгылатылган автоунааны токтотушкан. Токтотуу учурунда айдоочу жоопкерчиликтен качууга аракет кылып, унааны токтотуп, мамлекеттик каттоо номурларын чечип, унаа башынан эле токтоп турган көрүнүштү жаратууга аракет кылган. Бирок бул аракети ийгиликке ашпай, айдоочуга карата протокол түзүлүп, тонировкасын ошол жерден эле сыйратышкан. Ким болду айдап чыккан?
Младший курс документов, пожалуйста, можно? В связи с регистрацией транспортных средств, ваше водительское удостоверение. А? Все. В отношении вас будет составлен протокол о правонарушении. Если тонирующую пленку устраните на месте, вы поедете дальше. Если нет, то придется загнать на штрафную стоянку. Уважаемый, поставьте номера на место. Номера на место поставьте. А сіз білесіз бе негізі мыйзам боюнча алдыңкы маңдайдагы терезени караңгылатып айдаган болбойт. Четке чыгыңыз. Көп болдук келген айдабай. Көптөн бери ушундай жүрөсүзбү? Ким болду айдап чыккан? Айдалбай турат. Айдалбай турчу. Экинчи атып мыйзам бузбаңыз байкесі, Акжол. Кыргызстандан чыгарылат. Бишкекте автобуста кызга тийишкен чет элдик кармалды. Бишкекте коомдук транспортто кызга тийишти делген 37 жаштагы чет элдик жаран кармалды. Бул тууралуу Борбор кала милициясы билдирди. Маалыматка ылайык аталган факт Бишкектин Сверлов райондук ички иштер бөлүмү тарабынан каттоого алынып, чет элдик райондук тергөө бөлүмүнө жеткирилген. Ага майда бей баштык менен административдик протокол түзүлүп, соттун кароосуна жиберилген. Шаардык милиция ал өлкөдө жүрүү эрежелерин бузганын белгилеп, Кыргызстандан чыгарыла тургандыгын кошумчалады. Буга чейин социалдык тармактарда автобустардын биринде орундукта отурган чет өлкөлүк жаран маңдайындагы кызга колун тийгизип, жагымсыз ишарат кылганы тартылган видео тараган. Экөөбүздү тең урду. Ташиев токмоктодум деген мэр аны тастыктады. Манас шаарынын мэри Эрнестбек Ормоков кала кеңешинин төрагасы экөө УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевден токмок жегенин растады. Ал кабар агенттигине курган маегинде бул нерсе 2 миллиард сомго байланыштуу экенин айтты. Ормоковдун айтымында өкмөт башында Акылбек Жапаров турган убакта шаарды өнүктүрүүгө 2 миллиард сом бөлдүрүүгө жетишкен. Бирок буга шаардык кеңештин депутаттары аталган сумманы 1 жылда өздөштүрө албайсың деген жөө келтиришип, каршы чыгышкан. Эске салсак, Камчыбек Ташиев 31 августта Сузак районуна болгон иш сапарында Жалал-Абад шаарынын мэри менен шаардык кеңештин төрагасын сабаганын айткан. Шума тийбегилер, жаман иштебей, жакшабек болуптур деп кетишти. Карасам дагы да тышып, 3-үчүсүн алып келип, өкүн тең сабадым. Аны айтып, эми 4-үчүсүнө камаласың. Азыр жакшабек иштеп калышты. Аны ушундай көрүп калдым. Жакты тынчсаңар, ушундай болот десем, анан чакырып обязательно бизде эми УКС катары, баягы иштеп аткан жетекчи катары бизде сөз түрдө тилдеп уруштуп турат. Ал биринчи гана, экинчиси жолчу. Экинчи жолу жок. Жок, ал айтты да. Бир айтсам болбойт, эки айтсам болбойт, сабадым дейт да. Сабады деген кандай? Бул чын элеби мына кол менен чаап тээппи? Жок. Эми ал киши урушабы, керек болсо урабы, ал кишинин бүгүнкү күндө жүргүзүп аткан саясатыбызды колдойбуз. Ал кишинин Камчыбек Ташиевдин президенттен бүгүнкү күндө бир эле Манас шаар эмес, бүтүндөй кыргыз мамлекетине, кыргыз элине жасап аткан иши өтө чоң да. Ал кишилер урса деле, тепсе деле биз ыраазыбыз. Себеби, значит, биз где-то туура эмес иш кылып алабыз. Жок, кол тийди, анан сиздер ошондо жакшы туура кабыл алдыңыздарбы? Биз туура кабыл иштеп атабыз го. Экөөңүздөр да урдубу? Экөөбүз тең урду. Ал киши туура эмес иш кылсаң урат, туура эмес кылсаң мындай тилдейт дегендечи. Биз ага ыраазыбыз, ачыгын айтканда. Себеби, түз туура жүрүшүбүз шарт. Анан 4-үчү жолу кайтып алынса камаласыңар деп эскертүү бергем дейт, Ооба. Бүгүнкү күндө Камчыбек Ташиевдин баягы айбаттуу жетекчи да. Анан өтө тартиптүү катуу кармаган жетекчилердин бири да. Бул кишинин астына барганда биз даже телевизор жутуп алабыз. Чын айткандачы, айта турган сөздү унутуп калабыз. Себеби бизде ушундай катуу тартипти кармайт. Ош шаарында жаңы сейил бак курулуп жатат. Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевдин демилгеси менен Курман Жанатка жана Кооператив көчөлөрүнүн кесилишинде жаңы сейил бактын курулушу жүрүп жатат.
Бул тууралуу медианын басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, Сейил бакта чыгармачыл жаштар үчүн жайкы сахна, эс алуучулар үчүн отургучтар курулуп, жашыл аймак менен жарыктандыруу системалары орнотулат. Буга чейин бул жерде гүл базар, дүкөндөр жана тамактануучу жайлар орун алып, жол кыймылына тоскоолдук жаратып келген. Кала башчысынын тапшырмасына ылайык, бул курулуштар алынып, суунун жээги бошотулган.